Hemen ele bizdinче сарайыбыз жөн эле турат. Hemen ele чоң самолет биздин кошунабыздын крышасын алып кетип калыптыр. Анан ошонукуна айтылып турдум. Анан кийин кийим берди. Анан кийин скорая помощька салды. Анан кийин бияка келдим сокулукка. 16 январь түнү таңга маал 7 жаштагы Жакшылык Шералиев көзүн ачканда эле үйүнүн урандыларын көрдү. Шералиевдин үй бүлөсүнөн Жакшылык гана аман калган. Каргашалуу окуя анын ата-энесин, 2 карындашын алып тынды. Үйдүчө суалат коюп, экинчи көчөгө кырылып чүйүп келиптир да, 8-көчөгө чейин. Анан кийин ал болсочу жарылыптыр. Анан кийин үйдөрдүн баардыгын алып кетип калыптыр, бузуп. Анан кийин үйдөрдүн баардыгын эле көмүп салыптыр. Жакшылыкты биз Сокулуктагы ооруканадан таптык. Аны бул жака кырсыктан кийин эле алып келишкен экен. 8 жаштагы Жакшылык биз менен оңой эле сүйлөшүп жатты. Сен чоңгондо солдат болуп турбайсыңбы, да? Солдаттар эмне кылат? Солдаттар мекенин коргойт. Мекенин коргойт. Жаш үй бүлөдөн жалгыз калган туяктын жакын тууганы Бактыгүл Эгембердиева азырынча Жакшылык кимдин колунда калаарын айта албады. Баары чогуу бир тамда жатып, Кудайдын эмеси да бул. Бир гана ушу бала аман калып, төртөөнүн аман калган. Ошо бир тууган жээнимдин баласы болот бул. Кичүүсү болот. Эң чоңу, эң күбүсү. Ооба, эң күбүсү. Мындан кичинекей карындаш 5 жашта, андан кичинекей 1 жашка эми чыгабы ошондой. Эжекемде болгон 2 кыз болчу. Чоң кызы Жалал Абадка турмушка чыккан, а кичинекей бул жакта болчу. Баланы эми өздөрү жашат да, чоң атасы карайбы, тайнеси карайбы, баланын тактырын өздөрү алышат. Дарыгерлер бала нес баскан абалда түшкөнүн, оң бети тытылып, башы чайкалганын маалым кылышты. Нөөмөттөгү дарыгер Кутман Кумарбеков Жакшылыктын абалы канааттандырарлык болгону менен бала психологиялык жардамга муктаж экенин билдирди. Бирок Сокулуктагы ооруканада азырынча балдар психологу жок, болгону невропатологдор бар. Шералиев Жакшылык 7 жашта эртең менен саат 10-дарда, 10:30-дарда скорый менен келген. Келгенде карап көргөнүбүздө оң жагында сарапина болуп, бутунун тизесин, сол тизесин ооруганынан жалып кылган даттаналары. Азыркы состояниясы стабильный, давлениясы. Только буга психологический поддержка керек азыр. Мектепте 1-класста окуган Жакшылык ата-энесин тамдын дуалы басып калганын көрүп, коңшунун үйүнө чуркап барган. Андан кийин гана аны тез жардам Сокулуктун ооруканасына жеткирген. Ал жаш үй бүлөнүн улуусу болгон. Анын 2 карындашы, бири 5-те, экинчиси 1-ге араң чыккан эле.